Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 31 январга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өзгөчө Кырдаал министрлиги Бишкекте 7 жашар бала муздун астындагы сууга түшүп кетип каза болду. Бишкекте кичинекей бала муздун астындагы сууга түшүп кетип каза болду. Өзгөчө Кырдаал министрлиги окуя 30 январда болгонун билдирди. Маалыматка ылайык 7 жаштагы К уулу У Бишкектин Каралаев көчөсүндөгү каналга түшүп кеткен. Ал жерге 11 куткаруучу чакыртылып, алар баланын сөөгүн суудан алып чыгып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкени айтылды. Баткенге аба каттамдары кайра жанданат. Ушул жылдын 7 февралында Бишкек-Баткен-Бишкек багыты боюнча үзгүлтүксүз каттам жанданат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Анда Атамекендик Тез Жет авиакомпаниясы жумасына бир жолу шейшемби күндөрү каттайт. Эске салсак, Баткен аэропорту аэродромдун элементтерин оңдоо жана калыбына келтирүү иштерине байланыштуу убактылуу жабылган. Кумтөргө кызматкерлерди тааныш аркылуу алып жатышат. Эл өкүлү Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Балбак Төлөбаев дээрлик 1 жылдан бери Кумтөрдө кызматкерлерди жумушка алуу процессин тартипке келтирүү маселеси көтөрүлүп жатканын билдирди. Анын айтымында ал жерге тааныш билиш аркылуу гана жумушка алынып жатат деген кептер бар. Өкмөт бул суроого реакция кылбай келет. Кумтөр ишканасы толугу менен Кыргызстанга өттү. Кызматкерлерди жумушка алуу процессин тартипке келтирүү керек. Бул боюнча профилдик мекемелерге протоколдук тапшырма берип койгула деп депутат парламенттин төрагасы Нурлан Шакиевке кайрылган. Мындан тышкары Балбак Төлөбаев калктуу конуштарды бийик тоолуу алыскы аймактардын катарына киргизүү боюнча комиссиянын курамына депутаттарды кошуу боюнча чечимди кабыл алууну тездетүүнү сунуштады. Койбойлу. Кумтөр боюнча айттык эле сиздерге жумушчу алуу системасын ордуна келтирүү, иретке келтирели деп 1 жылдан бери какшап айтып келатабыз. Такыр көңүл бурбай койду да ушул өкмөтчү. Мына Кумтөр бизге өттү. Ошол жерден ар кандай имиштер чыгып атат. Таанышын алат экен, тигин алат экен, мына алат экен жумушка деп. Эми өкмөт бир иретке келтирип койсо, элдин баары момундай жумушка орношобуз десе жакшы болот эле да. Ошону бир карап берсеңиз, урматтуу төрага бир протокол тапшырма берип коесузбу ушу Кумтөр боюнча да. Рахмат. Башкы прокурор Зулушев экс-министр Бейшеналиевке козголгон кылмыш иштери боюнча түшүндүрмө берди. Алымкадыр Бейшеналиевке карата козголгон баардык кылмыш иштери кылмыштын негизинде козголгонун башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 январда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Журналисттер иш козголуп, анан жабылып калгандыктан прокурорлор жазаланабы деген суроо салышты. Иштер козголуп, тергөө иштери жүргүзүлдү. Түшүнбөстүктөр болду. Аны билесиңер. Ал массалык маалымат каражаттарына бир нече жолу кайрылды. Бирок биз жооп берген жокпуз. Баардыгы ачык айкын болуш үчүн материалдарды тергөөгө укук коргоо органдарына өткөрүп бердик. Тергөөнүн жыйынтыгы менен алар кылмыштын курамы жок деген бүтүмгө келишкен. Биз буга макул болдук, деди Зулушев. Прокурорлорду жазалоо боюнча башкы прокурор Бейшеналиев анын укугу бузулду деп билдирүү жазса, прокуратура муну карай турганын билдирди. Кылмыштын белгилери бар деп биз кылмышын козгогонбуз. Кылмышты козгогондо ал кылмыш далилденет, бул сотко жетет деген ишенич болбойт да. Бизде кылмыштын белгилери бар экендиги билинсе кылмыш козгойбуз. Ошол тараптан кылмыш козголуп тергелип жаткан, бирок Ички иштер министрлигине баягы министр менен биздин арабызда кандайдыр бир пикир келишпестик болду да, билесиздер. Ал киши бир нече жолу маалымат массалык каражатына кайрылды. Бирок биз тараптан эч кандай жооп берилген жок. Бирок ошого карабастан биз адилеттүү болсун, күч менен тергөөнү бүттү, сотко жиберилбесин деп Ички иштер министрлигине иштердин баардыгын өткөрүп бергенбиз. Алар тергөө жүргүздү. Тергөөнүн жыйынтыгы менен кылмыштын курамы деп чечим кабыл алышты. Биз ошого макул болуп, ошодон токтоду. Ал эми Бейшеналиевдин укугу бузулган боюнча арыз менен кайрылса, биз тиешелүү кызматкерлерди эгер ошондой аракеттер болсо биз карайбыз. Бүгүнкү чейин арыз түшкөн жок, андай маалымат жок бизде. Орозайым Нарматова үй камагына чыгарылды. Коомдук активист Орозайым Нарматова 2023 жылдын 20 февралына чейин үй камагына чыгарылды. Маалыматты 1-май райондук соту тастыктады. Убактылуу кармоочу жайда камактагы Нарматованын ден соолугу начарлап кеткени белгилүү болду. Тарапташтардын айтымында ал
азыр ооруканада. Орозайым Нарматова октябрдын аягында кармалып Москвадан алынып келинген. Ал Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы анын диплому жасалма деп жарыялангандан кийин мандатынан ажыраткан. Нарматова Кемпироват боюнча бийликти күч менен басып алуу максатында башаламандык уюштурган деп шектелип абакка алынган активисттер менен саясатчылардын катарында. Үй бүлөм менен ушул Ислам каржы кооперативини быйыл май айында телевизордон көрүп, офис Ошто бар экен, Ошко барып толук маалымат алдык. Шарттары өтө жакшы экен, өтө жеңил, ыңгайлуу экен. Үй программасына жазылдык, 15%-ын төлөп, 6 айлык мөөнөткө турдук эле. Мана Алла Таала буйруп, бүгүн ушул үйлүү болуп отурабыз, үйдүн эгеси болуп отурабыз. Эми бул кооперативдин эң жеңил, эң жөнөкөй жолдору бар экен. Ушул жөнөкөй жеңил жолдору менен ар кандай иштерди кылса болот экен. Бир эле үй эмес, автоунаа алса болот экен, баягыдай бир бизнес. Эң негизинен өзүңө баягыдай каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайын, сен толук мусулман болбойсуң дейт. Ошого мен дагы өзүмө окшош бир туугандарыма, жаштарга, жалпысынан ушул квартирада жүргөн адамдарга ушул нерсени айтып кетмекчимин. Ушундай кооперативге жазылып, үй ала турган болсоңуздар, үйлүү боло турган болсоңуздар, баягы башка квартирага төлөгөн акчаңыздарды өзүңүздөрдүн квартираңыздарга төлөп, эң негизгисинен эч кандай пайызсыз, ашыкча төлөмсүз төлөп берсеңиздер болот экен. 25 жылга чейин бөлүп төлөсө дагы болот экен. Президенттин мам кеңешчи кызматынын мурдагы жетекчиси Токтосунов көз жумду. Жол кырсыгынан президенттин коргонуу, коопсуздук жана тартип сактоо маселелери боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Кубанычбек Токтосунов жана анын тууганы каза тапты. Маалыматты Спутник Кыргызстанга анын жакындары тастыктаган. Жол кырсык 28 январда ишемби күнү саат 15:00 чамасында болгон. Токтосунов өзүнүн Nissan X-Trail автоунаасы менен ысык көлдүн тор айгыр менен чырпыкты айылдардын ортосундагы ысыктаган. Өзү окуя болгон жерде мүрт кеткен, жанында бара жаткан АУ 1986-жылы туулган, АТ 1987-2000 жылдары жана 2018 жылдары туулган жарандар жарадар болуп, ооруканага жеткирилген. Милиция кырсыктын себебин изилдеп жатканын маалым болду. Ооруканадан ага жакын туулган болгон кыз көз жумду. Жерге берүү тажыясы 31 январда болот деп айтышат маалыматта. Кубанычбек Токтосунов 1965-жылы 25 июлда Фрунзе шаарында, азыркы Бишкекте туулган. 2009-жылы президент мамлекеттик кеңешчилеринин кызматын жетектеген. 2020-жылы президенттик шайлоого катышкан. Токтосунов бир топ жыл ички иштер органдарында иштеп, Интерпол эл аралык уюмунун кылмыш полициясынын Кыргызстандагы улуттук бюросунун төрагасынын орун басары болгон. Самбо Федерациясынын Тимдин дипломатиялык академиясынын бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясын жетектеп келген. Боксчу Бетербиев атактуу Бивал менен беттешкиси келгенин билдирди. Бокстун IBF, WBO жана WBS версиялары боюнча оор салмактагы дүйнө чемпиону Артур Бетербиев дүйнөнүн абсолюттук чемпиондугу үчүн атактуу Дмитрий Бивал менен кармашуу ниети бар экендигин билдирди. Бул туурасында Спортсуру жазды. Бул башкаларга караганда бир топ жагымдуу болот деген ойдомун. Айтайын дегеним Бивал менен кармашууга ниетим бар. 4 курга ээ болом. Бул абдан жакшы таймаш болот. Дүйнөнүн абсолюттук чемпиону боло аламбы? Аны биз билбейбиз. Бивалдан кыйынмынбы? Аны кармаштан кийин гана билебиз деген Бетербиев. 28 январда WBS, WBO жана IBF категориялары боюнча дүйнө чемпиондугу үчүн кармашта атаандашын британиялык Энтони Ярдты нокаутка кетирген. Бул Бетербиевдин 19 беттештеги 19-чу нокауту. Ал эми бокс боюнча дүйнө мыктысы Дмитрий Бивал Кыргызстандын Токмок шаарында туулуп өскөн. 15 жашында Россияга көчүп кеткен. 2022 жылды май айында учурду мыкты мушкери аттыкан Сауль Канело Алварести жеңгени көпчүлүк бокс сүйүүчүлөрдүн көңүлүн бурган. Ноябрда Абу-Дабиде өткөн бокс боюнча мелдеште мексикалык Хилберто Рамирести жеңилүү ызасын тарттырып, WBA версиясы боюнча орто оор салмактагы дүйнө чемпиону титулун коргоп калган.